Алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Бул бир тууганыбыз өтө туура эмес ишти кылган экен, туугандары менен колду үзгөн такыр болбойт. Бул чоң күнөө. Ошондуктан тез арада Кудай Таалага толугуңуз кечирим сураңыз. Туугандарыңыз менен мамилеңизди кайра оңдоңуз. Эгерде сизден күнөө болуп, анан ошол себептен үзгөн болсоңуз, кечирим сураңыз алардан. Алдынан өтүп, алар менен мамилени оңдоңуз. Эгерде алардан кемчилик болуп, алар алыстап аткан болсо, ага карабастан сиз кечиримдүү болуп, алардыкын кечирип, жакындап, алар менен жакшы мамиледе болуңуз. Бул туугандар менен мамилени үзүү өтө чоң күнөө. Анан адам баласына кыйынчылыктарды, балелерди алып келиши ыктымал. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким өмүрү узун болсо келсе, ырыскысын кең болуусун каалаган болсо, туугандар менен жакшы мамиледе болсун деген. Муну көп жакшы бар. Ошондуктан сизге айтарым, дароо туугандарыңыздан кечирим сурап, же болсо аларды кечирип, мамилеңизди оңдоп, анан ошол жылуу жакшы мамилеңизди бул дүйнөдө өткөнгө чейин сактап, керек болсо балдарыңызга чейин осуят кылып, туугандарыңыздар менен такай жакшы мамиледе болуңуздар. Аллах субхана тағала жардам берсин.